Акмак сабатсыз медиктердин сөзү. Сабатсыз ошо эмне тупой десе деле жараша берет да, мындай. Ошо жана бере албайм дегенденчи. Жанагы бакчага алынбайт деген да жалган, мектепке алынбайт деген деле жалган. Эч бир мыйзам жок андайчы. Мен баланча кызыма давай карточка бересиңби бербейсиңби, давай сүйлө, жанагы сөзүңдү сүйлө деп туруп видеого тартыш керек. Мен лично өзүм алдыртпайм балдарымачы, себеби мен ишенбейм. Эмдөө бул вирус. Кызамыкка каршы эмдөө сайганда кызамык вирусун эле саят. Туберкулезга каршы эмдөө сайганда туберкулез эле вирусун саят адамдын денесине. Ошо вирус эле ал, эч кандай витамин сыяктуу эмес, ал дары эмес, ал вирус. Эмдөө албагандар оорубаган учурларды мен билем, балдар меники аз ооруйт мисалы үчүн. Эмдөө албагандар аз ооруйт, бул факт, булчу. Эмдөө боюнча төмөнкүлөрдү билдирем. Бүгүн 25 апрель 2023. Мага 40 күндөрү негизи эле көптөн бери эле, негизи көп жылдан бери эле медиктер, анан бакчанын жетекчилери, бакчанын башчылары, мектептин кызматкерлери, мугалимдер эмдөөнү мажбурлаганы жөнүндө кайрылар көп келет негизичи. Эч токтобой эле келет. Акыркы учурларда көп келүүдө. Ошо эмдөө алыш керек милдеттүү түрдө. Эмдөө албаса бакчага алынбайт, мектепке алынбайт, окулбайт, андай тияк ана тияка жазам, бияка берем депчи коркутушат экен. Мен дагы кайталап кетем, бул жөнүндө видеолорум деле бар, көрсөңүздөр болот, макалалар деле бар. Эмдөөнүн кандай гана түрү болбосун, любой түрү милдеттүү эмес, ыктыярдуу, добровольный. Ким кааласа эмдөө вакциналарды ала алат, ким каалабаса албайт. Бул эмдөө бул медициналык илигишүү деп саналат да. Мисалы үчүн эмдөө прививка, укол, дарылануу, операция, кандай гана болбосун, адамдын ден соолугуна, организмине башка бир адам ким болбосун, ийне саябы, бычак кесеби, дары береби, эч кандай мажбур түрдө килигишкен акысы жок. Эч бир андай мыйзам жок да. Даже керек болсо дарыгерлер азыр сен операция болбосоң, дарыланбасаң өлүп калышың мүмкүн деп көрсөтмө бергенде деле, жок биз эми өзүбүздүн балабызды өзүбүз дарылап алабыз, өлсө биз ыраазыбыз деп жазып, даже ошо өлүгөнү дарыгерлер үчүн анык болуп жаткан учурда деле жанагындай биз бир нерсе болсо өзү жөпөрөбүз деп туруп арысын алып туруп, анан баланы же болбосо бир адамды, бейтапты ооруканадан кое берген учурлар өтө эле көп да. Даже операцияны мажбур кылбайт. Дарыгерлер жана мен өзүм жооп берем, өз колум менен баш тарттым деп ошого. А бул эмдөө андан да жеңил болуп атпайбы? Тиги операцияда ачык айкын болот дарыгерлер үчүн. А бул эмдөө, ито бул шек күмөндүү. Эмдөө албаса эмне болору шек күмөндүү маселе дарыгерлер арасында. Кандай гана медициналык илигишүү болбосун, эмдөө түрүндө болобу, ийне саюу, дарылануу, эмне гана болбосун, кандай операция, анын ичинде ошо вакцина, эмдөөлөр, прививкалар милдеттүү эмес. Эч бир андай мыйзам жок. Бул бир. Эми алышыңар керек, милдеттүүсүңөр деген дарыгерлер, алар жалганчылар, аферисттер да, кандай айткандачы. Жанагы министрдин планы, календарный план, буйруктары үчүн энесин дагы, улутун дагы сатып бере турган бир ошо адамдар. Мен буга кепилдик берем. Ошо билбейт деле, ошол мыйзамдарды билбейт, билгиси да келбейт аларчы. Өздөрүнүн ички буйруктарын аткарыш үчүн ар бир кадамга барышат да. Жанагы бакчага алынбайт деген да жалган, мектепке алынбайт деген деле жалган. Эч бир мыйзам жок андайчы. Мисалы бакчага алынууда же мектепке алынууда, мисалы жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк, бакчага алынууда анан жана жашаган жерин тактама, атасынын паспорту, анан жана форма 63 деген кагаз талап кылынат, карточка. Ал карточка эмне карточка? Ал жанагы бала төрөлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин кандай эмдөөлөрдү алды, албады, ошол жөнүндө белгилер гана болот. Алган болсо алды дейт, албаган болсо албады, баш тартты деген белгилер болот. Ошо карточка. Ошо карточканын көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү медик. Анан уруксат бербеймин, мен каршымын, балаң албасын деп айтамын. Анан мен болбойт, мен каршымын, бере албаймын деген сөзү бул акмак, сабатсыз медиктердин сөзү. Сабатсыз, ошо эмне тупой десе деле жараша берет да, мындай. Ошо жана бере албайм дегенденчи. Форма 63 ал ошол жана карточканын ичинде болот, ошону ичинен копия чыгарып эле берет, болду. Ошону алып барып берет. Ал жерде анан эмдөө албаса бакчага алынбасын деген мыйзам жок эч кандай. Демек, бир медик
сабатсыз медик же фаптагы бир медайым же дарыгер неме кылсак, бере албаймын, анте албаймын, минте албаймын десек, диктофонго жазгыла, видеого тарткыла. Демек мен сага кайрылдым эле, дагы деле ошону сайрап атасың, мынакей мен баланча кызыма давай карточка бересиңби бербейсиңби, давай сүйлө, жана сөзүң сүйлө деп туруп видеого тартыш керек. Анан бу тиги бу десе башка дарыгерине кетиш керек. Давай мен сен могу медигиңе кирдим эле ушундай деди, бакчага албай деди. Сен ошону сүйлөйсүңбү, айтып сүйлөбөйсүңбү, давай карточканы бересиңер бербейсиңер, давай бербесеңер бербейм деп айттым видеого. Мен прокуратурага ички неме саламаттык сактоо министрлигине арызданамын. Давай мага камерага сүйлөп бер, болсо кат жүзүндө жазып бер десеңер жазып бере албайт. Видеого да сүйлөй албайт. Сөздөн качат, бурмаланып, ла бир нерсени айтып турупчу. Себеби мыйзамды билбейт, билгиси да келбейт. Анан өздөрү неправ экенин жакшы билишет. Мыйзам жагы ушундай. Анан бакчага барасыңар, бакча мынакей бербейм деп атат, жосо мынакей берди, албаганда мага баламды бакчага албайм деп мага жазып бер кат жүзүндө, давай. Андай мындай диктофон жаздырып ал, жашырын түрдө, ачык түрдө айырмасы жок. Болсо диктофонда ким начальник, давай, садиктин заведующиси ким, давай, мен журналисттерге жазам, блогерлерге жазам, укук коргоочуларга кайрылам, прокуратурага жазам, билим берүү министрлигине жазам, давай мага отказ бер, давай кат жүзүндө бер, давай видеого сүйлөп бер деп эле айткыла. Видеого сүйлөй албайт эч бириси. Эмнеге? Сүйлөсө дагы деме келесө болгон үчүн сүйлөйт да, калаган жаңа бар дей берет. Бирок арызданганда баланы алууга мажбур болот. Арызданып эле жүргөнбүз биз. Мектептин директорлору сөгүш алган учурлар бар. Эмдөө себептүү райондук поликлиниканын кызматкерлери тияктан комиссия келип жүрдүгөн учурлар бар. Нокен райондугунун Жалал Шаардыктын жана поликлиникалардан биз арызданып, ушинтип чарчап жүдөп акыры баштаткан бизде учурлар бар бизде. Ошон үчүн укугуңарды ошентип эле коргогула, ачык эле ошентип видеого тартып, давай мага отказ бер, ооздек сөзүң жарабайт. Кагаз жазып берсиң, видеого сүйлө деп эле видеого тартып алгыла ошо сөздөрүнчү. Сөзү чын болсо коркпой сүйлөп берсин. Видеого интернетке чыгарабыз дегиле, укук коргоочу блогерлер айтам, арызданам дегиле. Калаган жаңы бар дейт го, ал жалгандан эле айтат. Ошо калаган жаңына барабыз, прокуратурага жазабыз, интернетке чыгарабыз, саламаттык сактоо министрлигине жазабыз. Саламаттык сактоо министрлигине биз жазган учурда дайым бизге эмдөө милдеттүү эмес, ыктыярдуу деп эле жооп келген, эскертүүлөр берилген, сөгүштөрдү алышкан. Ушинтип гана өзүңөрдүн укугуңарды өзүңөр коргобосоңор, жөнөкөй жарандар бирөө келип силердин башыңардан сылап, силер үчүн бирөө чуркап, укуңарды коргоп бербейт. Бизге көп ушинтип кайрылган үчүн, мен ушинтип бутур эле бир сөздү кайталай берген үчүн дагы бир жолу кайталап жатамын. Өзүңөр чуркагыла, анан жаман көрөбү, жаман көрбөйбү талашып, анан жаман көрөт десеңер, анда балдарыңарга өзүңөр каалабаган эмдөөлөрдү сайдырып бергиле. Анда эмдөөлөрдү эмне үчүн алышпайт? Көбүнчө бизде эмдөөлөрдүн пайдалуу экенине, эффект берет экенине шек күмөндөр бар адамдарда. Бир гана мусулмандарда эмес, орус өлкөсүнүн, Россиянын жана Американын, Европанын медик профессор дарыгерлеринин өздөрүндө шек күмөндөр бар. Дарыгерлердин арасында талаш бар бул маселеде. Мен лично өзүм алдыртпайм балдарымачы, себеби мен ишенбейм. Ошо жанагы эмдөөнү мажбурлаган медиктерден сурасаң, эмдөөнүн каяктан келгенин жакшы түшүндүрмө аныктамасын деле айта албайт. Эмдөө бул вирус. Кызамыкка каршы эмдөө сайганда кызамык вирусун деле саят. Туберкулезга каршы эмдөө сайганда туберкулез эле вирусун саят адамдын денесине, канына. Вирустун эки түрү болот. Чала өлгөн, анан өлгөн болот. Ошо вирус эле, ал эч кандай витамин сыяктуу эмес, ал дары эмес, ал вирус. Ал вирус кантип даярдалат, кантип өстүрүлөт ал. Ал өстүрүлөт кадимгидей, ал тирүү организм алчы. Ал бир өлүк жаныбардын канында, мисалы келемиш, маймыл, чочко, ит, ошолордун канында ошолорду көбөйтөт. Кадимгидей короодо кой баккандай багат ошончо. Багып ошону ошол жерде өстүрүшөт. Кадимгидей өстүрүп, анан кээ бирлерин өлтүрөт, кээ бирлерин чала өлтүрөт. Неге? Организм чында оорубасын, чала оорусун деп туруп, организм иммунитети ошо каршы күрөшсүн деген бир легенда менен. Анан ошого сымап, алюминий, мышьяк, сыйшак нерселер кошуп, анан кийин жиберет. Анан ошонун побочный эффектилери болот, противопоказаниялары болот. Противопоказаниялары бир оорулар обострение болгон учурларда, төмөнкү учурларда ал вакцина берүүгө тыюу салынат. Аны дарыгерлер билбейт деле, билсе деле чатак жок сая берет. Побочный эффектилери бар. Температура, тияк-пияк, ысытма, летальный исходко чейин, өлгөнгө чейин барат деп эле ошо побочный эффектилери бар. Өлгөн учурлар бар. Ошончо ютубта жаңылыкта жүрөт. Ошончо Казакстан, Россияда, Кыргызстанда өлгөн шал болгон фактылар көп. Интернетте ошончо ютубта жүрөт. Бул медиктер эмнеге буну сая берет? Билбейт, кызыкпайт, баары бир айлык үчүн, кызмат үчүн булар ошо жанагы билим берүү министрлигинин буйруктарын, календарын, пландарын тупо аткарышат. Болду мындай. Тупо робот сыяктуу. Медик катары жана Гиппократтын анты булар уруу ойнобойт. Мыйзам уруу ойнобойт. Адам укуктары, эркиндиктери, улуттун генофонду, ден соолугу булар кызыктырбайт. Ошо буларга баары бир тыйын буларгачы. Ошо жанагы шефинин, главврачынын сөзү үчүн
аны премия алат булар. Ар бир вакцина сайган үчүн план үчүн премия алышат. Негизи вакцинадан баш тарткандардын бир пайыздык өлчөмү бир 6% деле түшөт, ашып кетсечи 90-95-80%га чейин вакцина аткарылат негизичи. Анан жана кызамык эмдөөсү сайылгандан кийин байкасаңар кызамык вирусу жайылат. Жалаң кызамык жана мисалы үчүн кызамык эмдөөсүн алгандар гана ооруйт да, эмдөөсүн алгандар ооруйт. Албагандар оорубайт. Бизде ушул учурлар болгон, жана ошо кызамык алып туруп көзү көрбөй, бир жума көрбөй ооруган, алган үчүн оорубай калган. Анда дагы алдап сайып, коркуп сайып койгондор ушуларчы. Эмдөө албагандар оорубаган учурлар мен билем. Балдар меники аз ооруйт мисалы үчүн. Эмдөө албагандар аз ооруйт, бул факт булчу. Ошо жана кызамык саят го, бир сыйра сайгандан кийин кызамык оорусу жайылат. Сурасаң жалаң эле жана кызамыкка каршы алган эмдөө алгандардын балдары ооруйт. Эмнеге десең, бул жана вакцина алганга чейин жуктуруп алган экен, андай экен, мындай экен деп жалганды урдурушат жомоктоп. Ошо медайымдардан сурасаң, вакцинанын аныктамасын айта албайт. Жана туберкулез жөнүндө мыйзамда биринчи беренесинде жазылып турат, вакцина бул вирус деп эле жазылып турат, вирус живой организм деп эле турат. Ошону билбейт деле, аныктамасын айта алышпайт, курамын айта алышпайт, побочный эффекттерин айта алышпайт. Тупо эле сая беришет, болду ошол эле. Бул мыйзам жактан ыктыярдуу, добровольный, мажбурлаган бул медиктер, башкалар булар жана чыныгы кылмышкерлер, кыргыз улутунун генофондунун душмандары, кыянат кылгандар, айлыгынын башкада кулдары деп эле эсептейм менчи. Мойнуна коюп берем мен. Мыйзам жактан деле мен прав болом. Медицина жактан деле булар не прав. Ошончо видеолор жүрөт ютубта. Орустардын, Американын дарыгерлери, профессорлор айтып атат, эмдөө мондой төмөндөгүдөй зыяндары бар деп ошончо жаңыта жүрөт. Баланчанын баласы ооруп калды, баланчанын баласы эмдөөдөн кийин шал болуп калды деп ошончо видеолор жүрөт. Бул шектүү маселе да. Ким кааласа алат, каалабаса албайт. Биз албагыла дебейбиз, алгыла деп да айтпайбыз. Мен лично албайм. Бул сөздү мен ар кимге айтып атам, айтып келип атам, кайталап атам, утур эле видеолорун көрүүдөн да зеригишет. Анан утур эле бир сөзүн кайталай берет. Өздөрүнүн укуктарын коргоштон зеригет адамдар, өзүнүн укугун өзү коргой албайт. Бирөө келип коргоп бериш керек экен. Эгер корксоңор, а дейт, бу дейт десеңер, сайдырып бергиле балдарыңарга, тобукелге сала бергиле мейли. Өзүңөр жооп бересиңер Кудайдын ысына. Анан укуңар коргоңор келсе, мен үй жол жобосун көрсөтөм, айттым, дедим, дагы айтканга даярмын. Видео кылгыла, өжөр болгула, ден соолугуңар үчүн. Биз өмүр болуп атат берде. Анан эмдөө алгандар бир канча жылдан төрөй албайт экен деген сөздөр болуп атат. Мен укук коргоочу адвокатмын, бул сөзүмө жооп беремин. Мыйзам жактан бүт баары макалалар жазган, видеолорум бар. Ушул сөздөрдү кайталап атам. Мына бүгүн 25-апрель 2023 жыл Кыргыз Республикасында жашайм мен. Мыйзамдарга таянып сүйлөймүн. Өзүмдүн анча-мынча сезимиңди аралаштырып, өзүмдүн пикиримди айткан акым бар. WhatsApp номерим 777 66 13 77. Мен укук коргоочу катары, адам катары, юрист катары, мусулман катары деп тааный бергиле, биле бергиле. Мен эмдөөнү мажбурлагандарга, эмдөө албасаң балаңды албайм деген ошо жанагы бала бакчанын заведующийларына, мугалимдерге, районот ошо жана мугалим дарыгерлерге мен капамын, мен аларга наразымын. Мен кыямат күнү аларга мен наразы болом. Азыр деле наразымын, аларга мен ачуумун менчи. Адам ден соолугу менен, улуттун генофонду менен ойношкон үчүн. Алар эки жүздүүлөр, түлкүлөр, шүмшүктөр аларчы, ошо мен ачык бетине эле айтам менчи, ошончо тойдум, ошончо кайрылар келет. Эки жүздүү, камерага сүйлөй албайт. Кат жазып берсең, катка жазып бере албайт айткан сөзүн. Кайра эле укук коргоочу бир блогер келсе, башкача сүйлөйт, андай дебедим, мындай дебедим деп туруп. Анан кийин акчанын кулу, кичине 500 сом берип койсоң, тактама бере калат, же башкача сүйлөп калат. Роддомдордо ошончо паракорчулар, акча берсең карайт, акча бербесең өлүп кете бересиң, туура эмес диагноз коюшат. Жанагындай мировой медицинанын дарыларын сатышат. Медиктер азыр медик деле болбой калды. Инсаптуу, кесипкөй медиктер деле азыр өтө аз. Медиктердин колуна ишиң түшүп барып калыштан деле коркосуң азырчы. Не кылышты билбейсиң. Анан айла жок, оорубай эле жүрсөм экен дейсиң. Анан народный медицина же болбосо жана сүннөт дарыларга айла жоктон неме кыласың. Ошол медиктерге, мугалимдерге, бала бакча кызматкерлерине айтчу сөзүм жана мусулмандар айтчу сөзүм ушул менчи. Уже көп жолу сүйлөдүм ушул сөздүчү. Любой адам менен мыйзам жагынан мен талашып, пикир алмашкан даярмын менчи. Мусулмандар силер болсо өзүңөр акыңар жидирбегиле, жош болбогула.